Бүгүн билимдүү жаштар жаркын келечек аттуу интеллектуалдык оюнда биринчи орунду алган Бакыян айылынан келген Эшеналов Сейитбек атындагы орто мектебинин окуучулары турат. Топ башчысына сөз берели, келиңиздер. Кандай болду оюн тууралуу, жеңиштин даамы тууралуу бир аз ой пикир бөлүшүңүздөр. Бүгүнкү ушул калпак күнү жана ошондой Кыргыз Республикасынын туулган 30 жылдыгына арналган ушул иш-чара болуп өттү. Негизинде биз өзүбүздүн алган билимибизди сынаш үчүн жана ошондой эле башка айылдан жана башка мектептерден келген окуучулар менен билим алмашуу, ошондой практикалык жөнүндө иштөөчү жана ошондой эле бүгүнкү иш-чара эң мыкты деңгээлде өттү деп эсептейм. Себеби ошол катышуулар бизге ошол жардам берген мугалимдерге, биринчиден эжекелерге ыраазычылык билдирип кетким келет. Андан кийин бүгүнкү күндү уюштуруп жаткан уюштуруучуларга негизги жеңишти жеңебиз деп деле ойлогон эмесмин. Чынын айтканда ошол даярдык өтө деле жакшы болгон эмес. Ошол жеңиштин даамын татам деп мындай чын ойлогондой эмесмин да. Анан жооптордун болуп келатканы ушунчалык жүрөктөрү кортуп жүргөн башкача сезимдер болду. Ошол биринчи местаны алганда өтө башкача сезим. Мисалы мындай мынчалык биринчи орунду алганда мынчалык өтө сүйүнгөн эмесмин. Мен үчүн да сыймык болду да. Өзүбүздүн айылыбызды жана ошондой мектебибиздин атын чыгарышта ушул өзүмө сыймык деп эсептейм. Жана ошондой эле бүгүн катышкан бардык окуучуларга жакшы сабак болду деп ойлойм. Азаматсыңар, ийгилик каалайбыз. Мынакей бул жакта биринчи даража орунду алган үчүн диплом, андан тышкары бизге ушундай кубок тапшырылып атат. Мынакей Кара Буу району Кара Буу айыл өкмөтүнүн 3-май Кыргыз Республикасынын туу жана 5-май калбак күнүнө карата аймактык интеллектуалдык таймашын биринчи орунду ээлегени үчүн деген. Ошол мына досторду буюрса куттуктайбыз. Азаматсыңар, билим деңгээлиңердин арты менен ушул нерсеге жетишип атасыңар. Албетте мугалимдериңерге ыраазычылык, силерди даярдаткан. Ошол ийгилик каалайбыз.